Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу бүткүл дүйнөлүк жана Кыргызстандагы аалымдар кеңешинин мүчөсү экс муфти Чубак Ажы Жалилов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Чубак мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Биздин бүгүнкү негизги темабыз өлкөдөгү саясий абалга баа берүү. Менимче өлкөдөгү саясий абалга бир гана ошол болуп жаткан ызы чууларга же болбосо башка бир тараптарына көңүл бурбастан, менимче ушу бүгүн биздин өлкөдө диний абал кандай, диний абалдын ичиндеги саясий абалга дагы баа берип кетишибиз керек го деп ойлойм. Бүгүн бизде мейманда сиз, анда эмесе ошол жөнүндө кыскача оюңузду билдирип кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Чындыгында сиздин сурооңуз өтө актуалдуу. Бүгүнкү күндө жанагы Даиш же болбосо террорлук ислам уюму чек арада Афганистанда турган учурда, ошол учурда биз ар кандай секталар биздеги жана либералдык мыйзамдарыбыздын негизинде демократиянын принциптерине таянып кирип, кара таанды каптап кетип аткан учурда, ошол эле учурда интернеттеги эркиндик өтө башаламандык ож алып турган учурда чындыгында бизде диний кырдаалды өтө жакшы деп айтканга болбойт. Анткени ошол адамдарды туура багатка буруу маселеси. Анткени билесиз, билгертен эле эгерде жер талаш менен дин талаш маселесинде согуш чыга турган болсо оңой менен токтогон эмес. Андан башка маселенин бардыгы тез эле токтошу мүмкүн. Демек азыркы учурда кырдаал өтө жакшы эмес. Бул сыртынан канчалык бир жысмалдап атканыбыз менен, бирок биздин ошол коркунуч коңгуроо кагып турат десек туура болот. Бүгүнкү күндө биз өлкөдөгү диний саясий абалдын абалы ушундай экен мындан келди да. Мына кече жакында эле коомчулукту бүгүн сизди көргөндө кызыктырган тема муфтийге өзүңүздүн кандидатураңызды коюп, анан кайра алып салышыңыз жана кыргыз элине кайрылууңуз болуп жатат. Ошол жөнүндө да маалымат берип кетсеңиз. Муфтийлик эреже боюнча шариятыбызда бир адам өзүн койгонго шарият тыюу салат. Эгерде кимдир бирөө өзүн муфтийликке сунуш кылса, бул адамды койбош керек. Шариятыбызда сунушталат, ошол адам тандалат, жанагы кыйгарылат. Мен Россияда Сургут шаарында илимий иш сапарда жүргөн учурда менин атымын, намымды ошол жерге уламалар кеңешинин мүчөлөрү коюшкан. Андан кийин мен өзүм кайра алып салганга мындай туура көрдүм. Албетте бул жерде мындай бир эмне үчүн анда башында эле алып салбай коет, алып салбай эле акырына чейин келип токтоду башка деген саясий оюндар болуш керек деген ойлор келет да. Чындыгында кыргыздын жакшы бир сөзү бар. Бул жанагы кол сынса жең ичинде калсын, баш сынса бөрк ичинде калсын деген. Ошол биз саясий маданияттын бир жаңы формасын, саясий маданиятты өзүбүздүн саясатчыларга үйрөтөлү деген дагы бир пикир болду. Албетте биздин молдокелердин арасында дагы, республикалык масштабтагы молдокелердин арасында дагы бардыгы бир пикирде болуп, бардыгы бир пикирди колдоп жаткан жери жок. Бирок өздөрүнүн амбициясын жыйып, токтотуп, өздөрүнүн каалоосун токтотуп, ошол ынтымак бар. Эгерде кайсы бир деңгээлде мындай бир өзүнө жакпай турган болсо дагы жалпы элдин көз карашы, жалпы элдин ынтымагы үчүн, өлкөнүн коопсуздугу үчүн ошондой бир добушка булар бара алат экен. Булар өздөрүнүн амбициясынан кече алат экен ушул нерсе үчүн дегенди бир үйрөткүбүз келди. Анткени биз дайыма айтып жүрөбүз, ынтымак болуш керек, тынчтык болуш керек, жеке кызыкчылыктан ынтымак, жалпы элдин кызыкчылыгы жогору туруш керек деген маанилер сөз бойдон калбастан иш жүзүн ачсын деген мааниде. Ошондуктан мына ушундай сөзгө келдик болуш керек. Андан сырткары ошол өзүмдүн кайрылуумда мен ошол кыргыз тилиндеги макал лакаптар аркылуу өзүм болгон ситуацияны, абалды мен толук ачып бердим деген пикирдемин. Көбүнчө мынагы диний тарапты колдогон адамдар ушу коомчулук менен сүйлөшкөндө, дабат өткөргөндө бардык жерде бейпилдик болуш керек, тынчтык болуш керек. Бир гана Кудайга ишенип, ошол Кудайдын амири менен Кудай кандай жолдосо, ошол жол менен гана басыш керек деген ойлорун айтышат. Бүгүнкү күндө мына биздин өлкө башчысын өлкөнү туура эмес башкарып жатат деген көп ойлорду айтышып, мына кече жакында болгон Садыр Жапаров менен окуя, ал кишини ошо келип бүгүн деген ошо биздин өлкө башчысына бир акарат көрсөтүүдөй бир кадамдарга барды. Бул жагынан динде кандай көз караштар менен каралат? Албетте динде эгерде падыша ошол динден чыгып кетпеген болсо, анда ал кишиге моюн сунуу, ал кишиге итаат кылуу шарият боюнча милдет болуп эсептелет. Айта кете турган чындык, бул чындык 6 айдан кийин да айтылат, азыр да айтылат, айтылып келип жүрөт. 6 айдан кийин деген президент шайлоодон кийин да айтылына турган чындык. Чындыгында эгемендүүлүк алгандан бери кыргыз коомчулугунда дин жаатында, мен динчил адам болгондон кийин
эч кандай бир жаман адам келген жок. Ошол Аскар Акаевден, Курман Бакиевден, Отунбай Абчебиевден, андан кийин Азат Атамбаевдин убагында дагы дин саясаты мен ойлойм жакшы жолдо кетип атат деп. Анткени ошол бизде ошол динди мындай бир революциялык жол менен эмес, балким эволюциялык жол менен тамчылатып, акырындык бир табигый түрдө адамдарга туура динди жеткирүү, адамдардын аң сезимин туура жакка оңдоо кошуна өлкөлөргө караганда өтө бир алгылыктуу жол менен кетип аткандыгын айтсак болот да. Мына ушул нерсени мындай бир табияттын өзүнүн шартына, өзүнүн табияттын агымына каршы келбестен ошого биз коюп берип аткандыгыбыз бул жаатта албетте туура маселе. Бирок ошол эле учурда мындан дагы жакшыраак кадамдар ташталыш керек, коюлуш керек. Туура, президент тарабынан иман фонду ачылды, андан башка мисалы үчүн көптөгөн окуулар өткөрүлүп атат. Булардын баары жакшы көрүнүш, бирок мындан дагы мындай бир жакшыраак, батылыраак кадамдар болуш керек деген мен пикирдемин. Мына кече жакында элге кайрылууңузду айтып кеттирсиз. Бул динге ишенүү, же болбосо молдо болуу, молдонун окуусун бүтүүдө бул жаман жолго алып барбайт. Бүгүнкү күндө ошо Түрк элинин Эрдоган башкарып жатканын айттырсыз, ал дагы ошондой эле дин жолу менен жүргөн адам деп. Жана бир коомчулуктун өтүнүчү дейбизби, же болбосо ушу диний тараптагы коомчулуктун каалоосу дейбизби, сиздин президент болушуңузду каалагандар да бар экен. Бул боюнча жеке пикириңиз кандай? Албетте, бул боюнча бир 2-3 жылдан бери айтылып келе жатат, жазылып келе жатат. Ал эмес ошол президент болгонго адамдардын рейтингин койгон учурда ошол менин ысымымда кошулуп калып жүрөт. Ошол учурдан пайдаланып, ошол барды колдогондорго мен ыраазылык билдирем. Алардын жакшы бир ниети, жакшы бир күмөнү болгон үчүн болсо керек деп. Албетте, менин конституциялык укугум боюнча мен бардык эле Кыргызстандын жарандары сыяктуу эгерде мени коюшса катышууга мен толук түрдө укугум бар. Бирок азыркы учурда мен ушул нерсеге мындай бир токтолгон жокмун. Ушул нерсеге пикиримди байлаган жерим жок. Бирок мен ушул өлкөбүздүн тагдырына, келечегине кайдыгер эмес адамдардын катарында деп өзүмдү эсептегендигим үчүн мен ушул азыркы топтоп келаткан дөөлөтүбүздү чачып албасак экен. Кайсы бир соодагер келип бардыгыбыз сатып жибербесе экен Кыргызстанды, же болбосо Кыргызстан мындай бир жеке үй бүлөлүк башкарууга өтүп кетпесе экен. Кыргызстаныбыз ошол биздин кийинки муундарыбызга ушул толук бойдон, бүтүн бойдон өзүнүн салт санаасы менен, өзүнүн каадасы менен, өзүнүн улуттук баалуулуктары менен, өзүнүн ушундай бир жаркыраган мындай бир бүт бардык өзүнүн Кыргызстан деген ат боюнча ошол калгандыгын мен каалайт элем да. Демек, ошол нерсеге күрөшүү, ошол нерсеге аракет кылуу биздин ар бирибиздин милдетибиз. Албетте, мен биздин Кыргызстанды алып, ошол Кыргызстанга башкарып отуруп, ошол Кыргызстанды жок кылып жибере турган адамдарга сөзсүз түрдө эң биринчилерден болуп каршы чыга турган адаммын деп эсептейм. Ошондуктан бул маселе көз жаздымда калбаш керек деп айтам. Азыркы биздин эркиндигибиз бул сакталыш керек. Бүгүнкү күндө биздин саясатчылардын арасында эми ар биринин атын атап кеткеле туура эмес, көп эле учурда намазга жыгылып, мечит салып, Куран окуп туруп эле кайра карасаң ошол кишинин кийинчерээк бир жактан ошо элдин мүлкүн жегени, ошо жетим жесирлердин тиешесине кол салганы, же болбосо өлкөнүн казынасына кол салган учурлар байкалып жатат. Булар кийин кандай жоопко тартылышы мүмкүн? Же бүгүнкү күндө ошо жоопко тартылып атканы ошол менен эле өзүнүн күнөөсүн жууганы болуп эсептелеби? Туура, бүгүнкү күндө эгерде алар колго түшүп калып жоопко тартылып аткан болсо, кайсы бир деңгээлде күнөөлөрүн ошону менен кетүү ыктымалы дагы бар. Бирок бул деген кыяматтагы сурактан толук түрдө кутулуп кетет деген сөз эмес да. Пайгамбарыбыздын осуятында айтылынат, эгерде Кудай Таалам кайсы бир адамды, эки эл адамдын башына чоң кылып бир бригадир кылып койгон болсо, ошолорго адилеттүү болбой турган болсо, анда бул адам Кудайдын каарына калат деген. Ошондуктан мындай бир адамдар жеңил ойлобош керек да, күн ушу менен бүтөт экен, бүгүн менен бүтөт экен деп. Эртеңки күн бар, кыямат деген бар. Ошол кыяматка барганда адамдар жооп бере турган ойлош керек. Анан илгерки бир сөз бар эле, жанагы кыңырыш кырчылдан кийин билинет деп. Бул азыркы учурда замандын берекеси кетип калды. Кыяматтын астында замандын берекеси кетет да, азыр 4 жылда, 40 күндө, кээде 4 айда, кээде 4 күндө деле ошол кыңырыш билинип калган учурлар кездешип турат. Андан сырткары Кудайдын ушундай бир өзүнүн сүннөтү бар. Кайсы бир адамдар туура эмес иш болуп, мамлекетти, элди уурдап атса, анда ошол адамдарга Кудай Таалам көзүнүн тирүүсүндө эле ошону кайтарып берет. Андан дагы башка бир пайгамбардын осуятында айтылат, эгерде кимдир бирөө бул дүйнөдө кайсы бир адамды туура эмес нерсе менен доомат кыла турган болсо, ошол адам ошол доомат башынан өтмөйүнчө ал өтпөйт бул дүйнөдөн деген. Эгерде кимдир бирөөнү уур эмести ууру десе, ошол ууру деген адам өзү ууру атка конмоюнча өтпөйт бул дүйнөдөн. Эгерде кимдир бирөө башка бирөөнүн
сойку десе өзү сойкулук менен айыпталмайынча бул дүйнөдөн өтпөйт деген маани. Ошондуктан ушул нерсеге өтө маани бериш керек. Азыр кээде карап көрсөк, таразанын бул тарабында тургандар тез эле бул тарапка өтүп калганды тез эле көрүп атпайбызбы? Демек, мындай бир Кудайды эстешибиз керек деген маани келип чыгат. Анан дагы бир нерсе, учурдан пайдаланып, адилеттүүлүк деген бул ар бир адамдын сактоочусу. Адилеттүүлүк ар бир адамдын коргоочусу. Мына ушундай болуш керек. Эгерде бир адам зулумдук кылып чектен чыгып бараткан болсо, анда ошол адамдын өзүн сактай албай калгандыгыбызды айтсак болот. Аалымдар айтышат, эмне үчүн СССР деген мамлекет курап кетти? Курабаш керек эле десе, андагы зулумдук дейт. Анткени адамдардын бардыгы бирдей жашаш керек, кыйын иштегендер деле, жалкоос деле бирдей жашаш керек деген принцип бар эмес беле? Адамдарга динге тыюу салынчу. Ошол зулумдук, адамдарга укук бербегендик, эркиндик бербегендик, аны кыйрат жок кыл дегенде, эгерде кимдир бир өзүнүн адилетсиздигин колунан алдыра турган болсо, анда анын куту ошону менен учуп кеткен болот. Мына жакында жогоруда өзүңүз айтып кеткендей, бир саналуу айлардан кийин эле бизде өлкөдө президентти кайра шайлоо бир чоң вазифасы күтүп турат. Мына ошо кайра шайлоодо кайра эле ошо таза өтөт, элдин баары ыймандуу болот дегенге эч ким жооп бере албайт. Эгерде сизди ошол учурда элди бир ыймандуулукка чакыруу, же болбосо калыстыкка чакыруу деген бир сунушту берип, элди деген ушундай бир чакырыкка үндөп берүүнү суранса, кандай жооп берет? Албетте, бул менин чакырбаган күндө деле, суранбаган күндө деле түздөн түз милдетим деп эсептейм. Биз дайым айтып келебиз, жанагыдай бир акча таратуу бул арам, андан сырткары добуш саткан бул андан бетер арам, ата мекенди саткандык болуп эсептелет, бул чыккынчылык деп айтып келебиз дагы. Ошол нерсени биз жеке мен өзүмдүн жалпы молдолордун түздөн түз тикелей милдет деп түшүнөбүз да. Анан бул президенттик шайлоодо, парламенттик шайлоолордун бардыгында ошо колдон келишинче мындай добуштар уурдалбагандай, добуштар сатылбагандай бир мындай шарт жагдайга жаралганын каалайт элем. Анан азыркы учурда элибиз ошол чарчап, чалыгып, андан кийин көп нерсени көрүп, жыйынтыгында ошол бузукулуктарга сатылбай турган абалга жетип калды. Мисалы үчүн карап көрсөңүз, адамдар митингге чыкканды каалабай калгандыгы кадимгидей байкалып турат. Адамдар мисалы үчүн, мен ойлойм, барып олтуруп тыйынга сатылбай, берген тыйынды алса дагы ошол тыйын алган үчүн шайлабай турган бир мындай бир эрезеге жетип калды деп айтсам, мен ойлойм, жаңылышпайм деп ойлойм. Анан акыркы ошол айларда мен өзүмдүн лекцияларымды, сабактарымдын көпчүлүгүн парламентаризм деген эмне, шайлоо деген эмне, шайлоо өнөктүгүндө кайсыл нерсе туура эмес, деги эле кимди шайлаш керек, кандай адамдарга добуш бериш керек, кандай адамдарга добуш бербеш керек деген сыяктуу исламдык акыйкат көз караштан болгон баалуулуктар чагылдырганга көп аракет кылып атам. Негизи эле мына дүйнө тарыхында, биздин деле Кыргызстан, улуу кыргыз элинин тарыхында хан шайлоо, элге башчы шайлоодо ошо көпчүлүктүн назары бир адамга түшүп, ошо бир адамда бир башкача бир элди башкаруу өзүнчө бир күч, эрк пайда болуп, ал кишини бардыгы угуп, бир багытта, бир ынтымакта жашап келген учурлар көп кездешет. Ал эми бүгүнкү күндө биздин өлкөдө баары эле четинен президент болсом деп кыялданышат. Ошого жараша биздин элди дагы бир нече топко, ондогон топторго бөлүп, ошо бир топ бул президент болсо десе, бир топ бул тиги президент болсо деген бир чаржаят ойлор менен болуп жатышат. Мунун жыйынтыгы кандай чыгат деп ойлойсуз? Албетте, жеке менин баамымда азыркы биздин конституциянын негизинде президент экономиканы билген күчтүү экономист болуунун кереги жок. Ал деген балким айыл чарбасын билүүнүн дагы ага көп деле зарыл эмес. Бирок ал киши ошол бардыгына күндөй болуп тең нурун чачкан адилеттүүлүк, анан сырткы дипломатия маселе боюнча гана адис боло турган болуп, ошол адамдардын бардыгына тең укуктуулукту коргоп берип, адамдардын алдуу менен алсызы мыйзам астында бирдей болуп, ошол мыйзамды мындай биринчи орунга кое турган киши адам боло турган болсо, жаран боло турган болсо, ошол өзүнүн жемишин берет деген мен үмүттөмүн. Анан кээ бир адамдар ошол эмне үчүн бул экономиканы билбейт, айыл чарбасы иштеген эмес деген сөздөрдү көп адамдар айта берет да, жок, анын баары туура эмес, алар ошол адистердин иштери. Анан чындыгында деги эле ошол кыргыз, улуу кыргыз тарыхында карап келе турган болсок, чычататтар болуп келген, кандын башын кан жутат, башка кардын башын кар жутат деген сөздөр болуп келген. Бирок түпкүлүгүндө келип, ошол хан шайлаганда биздин кыргыздардын тарыхында, динибизде да мына ошондой жалпы эл шайлаган эмес. Ошол
адамдарды ылгай билгендер, адамдарды тандай билгендер акыл шуура деп коет. Ооба, кемеңгер адамдар. Анткени карапайым адамдарды алар карапайым болгон себептен тыйым менен алдап коюшу мүмкүн, жердешчилик, жанагыдай бир улутчулдук сезим алдап коюшу мүмкүн. Кемеңгер адамдар, мамлекеттин арканды узун таштап келечегин карап турган адамдар, мисалы үчүн парламентте байсак болобу же ошол сыяктуу, мына ошолор багыт берип, ошолордун батасынан кийин жалпы эл ошол адамга кол бергенге келишкен да. Динибиз да мына ошону каалайт. Болбосо илгерки эсил карын эсерди орундай саанчыларды алып келип, башканы алып келип деле депутат кылып отургузуп койчу да. Мен буну менен санчыларга тийишким келген жери жок. Анткени кээде биздин эл ушундай назик сезимтал болуп кетти дагы. Ар бир сөздөн бөйрөктөн шыйрак чыган адатыбыз бар да. Бирок мамлекеттин саясатын, мамлекеттин тарыхын билген, мамлекеттүүлүк деген эмне экенин түшүнгөн адамдар болуш керек. Азыр адамдар бардыгы президент болуп калсам же министр болуп калсам эле жеңил оокат таба алат экен деген түшүнүк да. Билесиз, илгери окугусу келгендердин бардыгы же юрфак же экономак деле окуй беришти. Анткени оңой оокат деген сөз да. Мына ошол өксүктөн дагы деле кутула албай келе жаткандыгыбыздын белгиси катары айтсак туура болот. Бүгүнкү күндө бул дагы коомчулуктун ою, мына кечеки ошо муфтийди шайлоодо дагы элдин оюн дагы бир ирет тактап кеткендей болду. Бул муфтийликте дагы коррупция бар. Эгер биз ишенген, ошо Кудайга жакын адамдар деп ишенген муфтийликте коррупция болсо, анда биз кимге ишенебиз деп эл дагы бир жолу өз бир багытынан адашкансып, бул жерде коррупция болбосо, көпчүлүктүн каалоосу Чубак Ажы болчу, эмнеге бул мындай чечилди деп айтып атат. Сиз жогоруда айтып атпайсызбы, ошол бир кеңеш топ, же болбосо аксакалдар кеңеши ошолор чечип, кемеңгер адамдар өлкөнүн тагдырын чечип келген деп. Мүмкүн жогоруда сиз айтып кеткендей ошо алымдар кеңеши деле бар да бизде деген. Ошолор деле ошо көпчүлүк кимди каалайт, көпчүлүк кимдин сөзүн жакшы угат, көпчүлүккө кимдин сөзү сиңимдүү деген багытты карашкан жок деген ойлорун айтып жатат. Ушу муфтийликте да коррупция бар деген сөзгө сиздин оюңуз кандай? Мен буга башкача өңүттөн жооп берет элем. Муфтийлик азыркы учурда жөн эле бир мечиттин молдосу эмес, балким бул чоң саясий орун, саясий кызмат. Муфтийлик диний кызмат болгондон мурда ал саясий бир жетекчилик кызмат, кол астында аябай структурасы көп, эң көп адамдар, 2,5 миң мечит, анын ичиндеги 5 миң молдо, андан сырткары жамаатка келген адамдар. Айтор муфтийлик чоң ресурсу бар, өтө бай, ресурска бай болгон ишмердүүлүк деп айтсам туура болот. Демек, өзүнчө өлкөнү сыяктуу башкаруу сыяктуу эле. Мисалы үчүн мен ойлойм, эң көп адам биринчи элге билим берүү министри болуш керек, андан кийин врачтар, андан кийин эле ушул муфтий болуш керек деп ойлойм да. Бирок башкалардыкы адамы көп болгон менен аудиториянын чоңдугу боюнча муфтийге эч ким жетпейт го да. Анткени бир учурда 200 миң адам аянтта окуса, мечиттердин баарына жума сайын аларга бир үгүт айтып турганга мүмкүнчүлүк берилет. Ошондуктан көп адамдар ошол муфтий таанышы болгону, муфтий досу болгонду сөзсүз түрдө каалашат. Эми бул жашырган менен жанагыдай чыгып кала турган чындык. Анан экинчиден алымдар кеңеши дагы эстүү адамдар. Алардын бардыгы ошол өлкөдө эмне болуп турат, өлкөдө ынтымак керек, тынчтык керек, жанагы шариатта эреже бар да. Эки нерсе бар, экөөнүн бирин тандап алуу керек, экөө тең зыяндуу, экөө тең пайдалуу эмес. Экөө тең пайдалуу эмес, эмне кылыш керек? Бирок тандап алуу керек дегенде жанагы оң жакка барсаң атың өлөт, сол жакка барсаң өзүң өлөт деген сыяктуу эки зыяндын жеңилирээкин тандап алуу деген эрежени карманышат да. Бул мамлекеттик саясатта боло турган маселе. Ошон үчүн өзүң өлгөндөн көрө атың өлгөн жакшыраак. Анткени өзүң өлсөң атты аласың. Атың тирүү калып өзүң өлүп калсаң, атыңдын кимге кереги бар дегендей маселе. Ошондуктан уламалар кеңеши кемеңгерлик кылды деп ойлойм мен. Эгерде парламентте уламалар кеңешиндей бир иштей турган болсо, анда биз абдан жакшы деген болор элек. Туура, кээ бир маселелерге көз жумду кылышты, кээ бир маселелерге уламалар кеңеши унчукпай өткөзгүсү келишти. Бирок жыйынтыгында биздин жүзүбүздүн суусун, уятыбызды сактап калды деген пикирдемин. Эгерде уламалар кеңеши үчкө бөлүнүп бузучу болуп турган болсо, анда адамдар таптакыр үмүт үзүлүп калмак. Адамдар таптакыр кайсалактап караңгыда асмандагы жол көрсөткөн жылдыз таппай калгандай кайсалактап калмак. Бул сиз келердин алдында ушул өлкөдө ушу алымдардын, муфтийлердин, ажылардын орду кандай болуш керек деген бир темада өзүм бир интернеттен иликтеп чыктым. Менин көз карашымда ошол мусулман өлкөлөрүндө көбүнчө ушу парламентке келген, жозу өкмөттө иштеп жаткан, ошо өкмөт мүчөлөрүнө парламентте иштеген биздин жарандарыбызга өзүнчө атайын бир күндөрү сабак өтүлөт экен алымдар тараптан. Анткени деген биз бүгүн депутаттын бардыгы эле даарат алганды билет, жозу депутаттын бардыгы эле намазга жыгылат деп айта албайбыз да. Алар дагы ар кандай тармактан келген кишилер.
Ошон үчүн бул диний кызматын билип, ошол жана коррупцияга кирбеш керек, жетим жесирдикин мамлекеттин казынасына кол салбаш керек деген таалим тарбиянын бир чоң маңызы. Бул ушу сизге окшогон адамдар ошол кишилерге атайын ушул бир өзүнчө программа түзүлүп, бир айда 2 жолу же болбосо бир учурда отуруп, ошолор түшүнбөй жаткан суроолорго жооп берип, ошондо гана булардын бир аң сезимин өзгөртсө болот деген маанидеги жерлер бар экен. Бул боюнча сиз эгерде кандай оюңуз кандай, жана эгерде сиздин атыңыздан биздин өкмөткө ушундай нерсе сунушталса болот беле? Бул абдан жакшы көрүнүш, бул болуш керек менимче. Биз дайыма үлгү тутуп келген Орусиянын өзүндө деле бул маселе бар. Мисалы үчүн бардык аскердик бөлүктөрдө ошол поптордун бөлмөлөрү бар, ошолор аларга кадимкиден насааттарын айтып турушат да. Ошол сыяктуу бизде деле болуш керек деп ойлойм. Анткени бизде ушундай түшүнүк бар, парламентке жетип алган адам, ал кече май сатып жүргөн адамбы, кече жыга сатып жүргөн адамбы, ошол жакка жеткенден кийин эң эле акылдуулар катарына кошулуп калат да. Бул ал акылдуу болуп калбайт да, кандай эле бүгүн эле адам эси жок эттес эси көп болуп калган, андай болушу мүмкүн эмес да. Анан ошон үчүн ошол жердегилердин өздөрүнө атайын шарттар түзүлүш керек. Ал жерде албетте намазкана бар, мечит бар, жума намазы окулат. Ошол жерге биздин молдокелер барып лекция окуп турушат. Ошого катышса албетте жакшы болмок. Бирок ошондон сырткары дагы мындай бир илгери ошол ички иштер министрлигинде мен да барып лекция окуп турчумун, Кадыр Маликов барып лекция окуп турчубуз. Бул Зарылбек Рысалиевдин бери келаткан, андан кийин дагы Мелисбек мырзанын убагында да болуп келатты. Ошондой иш-чаралар болуп туруш керек деп ойлойм. Анткени адам канчалык акылдуу болбосун, ошол кызматтын мындай мастыгы менен, тыйындын мастыгы менен көп нерсе унутуп калышы мүмкүн. Кур'ан-ы Каримде момундарга эстеткиле, эстеткен эч качан жамандык алып барбайт деп келет да. Ошондуктан эстетүү маданиятын биз жолго салышыбыз керек. Ал эмес илгерки учурда аалымдарыбыз падышаларга чейин кат жазып айтып деп турат. Мисалы үчүн жеке мен өзүм дагы ошол падышага осуят, падышаларга осуят, жетекчилерге осуят деп маалым менен жарыялап турам. Албетте ал мен жетет деген пикирдемин. Мына ошондой сөздөрдө болуш керек. Анткени биздин элитаны ким башкарыш керек? Элитаны ошол биздин данышмандарыбыз, биздин аалымдарыбыз кандай кеткенде туура болот. Мындай кеткенде албетте биз ачык чыгып сен жаман итпай чутпай айтышпайбыз. Бирок айткан сөзүбүн ичинде жанагы кептин ичинде кеп кылып, ошону бир ыңгайлуу кылып, аалымга жарашкан бир сөздөр менен жеткиргенге дайым аракет кылып келебиз. Анан эми жанагы сөз кимге кандай жетет, ал башка маселе. Маегиңизге чоң рахмат. Менимче бул сиз менен болгон акыркы маегибиз эмес. Анткени мен бүгүн байкашымча биз студияга чакырган тарыхчылар менен ажылардын, ушу дин тарабына кызмат кылган адамдардын ушундай маеги элге берген кеңешине бүгүн биздин коомчулук суусап турганы байкалып турат. Мындан ары дагы жакшы маектериңиз болсо биз менен келип маектешип туруңузду өтүнөбүз. Маегиңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Рахмат, бактылуу болгула, дайыма акыйкаттын жолунда жүрөсүңөр. Кудай таалам калемиңерди майтарбасын. Сиздерге бүткүл дүйнөлүк жана Кыргызстандагы аалымдар кеңешинин мүчөсү экс муфтий Чубак Ажы Жалилов келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Макамбетов болду. Кайрадан кезиккенче саламатта болуңуздар.